гимн жөнүндө мен бир кыскача эле айтып коеюн. Мына ушу гимнди өзгөртөбүз десек, кээ бирлер макул, кээ бирлер каршы. Бирок мен буну жөн айткан жокмун. Мен дайым айтам да, мага бирөөнүн мен жөнүндө бирөөлөр рахат алышы мүмкүн да, Нурлан Шакиевди сындадым, окумум каны деп. Мен ага эч нерсе болбойм. Жерден алып жерге, көрдөн алып көргө койсун. Сындасын. Мен 150 комментарий менен 1,5 миң лайктын курмандыгы эч качан болгон эмесмин, болбойм дагы. Мага кереги да жок. Ошол жазгандарга айтып коеюн, дайыма мени сындагандарга айтып коеюн, сындай бергиле, мен эч нерсе болбойм. Мен бир Кудайдын алдында, өзүмүн ар намысымдын алдында, кыргыз элинин алдында ак кызматымы аткарсам болду. Мен коркконум ошол. Мен эч качан бир 150 лайк менен бир 450 комментарийдин кулу болуп адам коркпойм. Эч качан. Бир гана Кудайдан корком, кыргыз элинин өзүмдүн намысынын алдынан корком. Бул эки. Үчүнчүсү, мен эмне үчүн бул гимнди айттым? Ошого көптөр айтабыз деп жүрүп эле, бирок айта албайт. А мен айттым, сунуш кылдым. Мына буйруса, эмки жумада атайын отурум өткөзөбүз. Ачык, таза сынак өткөрөбүз. Жазсын кыргыз элинин гимнин, өнөйлү, өсөйлү, өркүндөйлү. Мен кыргыз үчүн, мен кыргыз өлкөм үчүн, кыргыз мамлекетим үчүн деген сөздөр жетишпейт. Үчүнчү жак болуп калганда парыз айтып, ошону эле кошуп коелу болду. Мына ырдап атканда, ошо ар бир кыргыз мен ушул элим үчүн, ушул өлкөм үчүн жаралган экенмин дегенди сезиш керек. Мен ошону эле айтып атам. Будан эч кандай бир кайгы жаратуунун кереги жок. Буйруса, Кудай кааласа, гимн өзгөрөт, өзгөртөбүз. Кудай кааласа, Кудай буйруса, аны мен эмес, жалпы кыргыз эли, жалпы Кыргызстандын чыгармачыл интеллигенциясы ошол жерде ар биринин үнү, добушу угула турган келечектин гимни болуш керек. Миңдеген жылдар кырдаалсын, анан өзгөртпөйбүз.